Бишкекте автоунаалардагы катализаторларды текшерүү башталды. Адистер Кудайберген автоунаа базарында катализаторлардын сатылышын жана колдонулушун көзөмөлдөштү. Чыккан катализаторлорду эмне кыласыздар? Машинеге салып беребиз да. Катализаторлор автоунаалардан чыккан улуу газдарды азайтып, экологияны коргоого жардам берет. Эгерде алар иштебесе же жок болсо түтүн көбөйүп, абанын булганышына алып келет. Мамлекеттик органдардын кызматкерлери катализаторду орнотууга, зарыл болсо оңдотууга чакырууда. Бул демилге шаардагы абанын сапатын жакшыртып, жашоочулар үчүн ден соолукка пайдалуу шарттарды түзүүгө багытталган. Катализаторлорду чечип жана аларды оңдоо түрүндө иш алып барууда экен. Ошонун негизинде биз ошол катализаторлорду сатып албоого нормаларын карап текшерип, ошо нормалардын негизинде эгер жарактан чыкса башка коюп берүүгө ошондой түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Себеби бул азыркы Бишкекте болуп аткан кыш түтүнүнүн 30-35% ошо автоунаадан келип чыккан себебинен зыян келтирбөө үчүн катализаторлорду коюуга чакырып кетет. Буга чейин да бул маселе боюнча түшүндүрүштери жүргүзүлгөн. Кудайберген базарынын айланасында көптөгөн техникалык тейлөө станциялары автоунаалардын түтүн тазалоочу бөлүктөрүн оңдоп орнотуу менен алектенет. Адистердин айтымында бул жабдыктар экология үчүн маанилүү болгондуктан аларды чет өлкөгө чыгарууга же мыйзамсыз сатууга тыюу салынган. Кээ бир жарандар катализаторун сатып жатат. Ошол эмени жоюу максатында катализатор сатпаш керек экенин, катализатор все-таки машинага керек экенин ал кээ бир биздин жарандар түшүнбөйт да ошонучу. Буга чейин үзгүлтүксүз болуп жүрөт. Уже азыр мына биз мурдагы биринчи рейд жакында жаңы башталганда биз кирсек сразу эле мойнуна алып да алабыз, эметебиз, мынчадан алабыз деп айтышчы. Азыр мына өзүңүздөр көргөндөй уже эме ар бир эмеге кирсек уже албайбыз деп айтып атышат да ужечи. Бул уже ошо биз рейд жүргүзгөнүбүздүн мындай жыйынтыгы десе болот. Акыркы жылдары автоунаалардын түтүн тазалоочу бөлүктөрүн сатып алуу тууралуу жарнамалар көбөйдү. Мыйзамсыз соода кылгандарга айып пул салынып, жарнактар алынды. Айып пулдун өлчөмү жеке адамдар үчүн 1000 сом, ал эми юридикалык жактарга 5000 сом каралган. Текшерүүнүн жүрүшүндө экологиялык талаптарды сактаган жана мыйзам чегинде иштеген техникалык тейлөө станцияларда бар экени аныкталды. Элдер өздөрү келет бияка, келишет. Машинелер тартпай калса чыгартат. Машина катализатор күйүп калат. Салып бердиз, установкасын кылып беребиз бердебиз өзүбүз. Көбүнчө ошол ходовой часть жасайбыз, эмелер жасайбыз. Ошол нерселерди эле жасайбыз да, катализатор, сварщиктер көбүнчө ошол менен алек болушат. Бишкекте 600 миңден ашык унаа катталган. Катализатордун жоктугу бөлүнүп чыккан газдын улуулугун жогорулатууга алып келиши мүмкүн. Транспорттон чыккан түтүн шаардын абасынын жалпы булганышынын 30%-ын түзөт. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.